Baştan ötkөрgөн nерселер бул мигрант болуп жүрүп жашоодон бардык нерсени жоготтук да. Мен деле каалайм өз жеримде иштеп, өз элимде жүрүштү. Мигрант болуп мына 2016-28 декабрь күнү 2017 өткөн жылы мына келинчегимди жоготтум. 3-чү уулумду жоготтум. Şu Rusya'da şu тиричиликтин айынан да. Мен бул деле Аллахтын буйругу. Просто жакында дагы болгон окуя бар, биз Москвада жүрсөк деле биз мигрантпыз. Биз өзүбүздүн элибизде эмеспиз, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Ошон үчүн силерден сурап элем, кыргыз элим, ойлоңгула. Өзүңдү тыйып туруп акчаны албастан жүрөгүңдү тандаган адамды шайла, бир тууганыңды, башкаңды, тууган аке укең шайлаба. Өзүң жүрөгүңдү ушу эл үчүн патриоттук кызмат кылам деген, эртең келечекти ойлогон адамды шайлагыла, силерден сурайынчы. Бизде башка шанс калбайт. Эртең күнү жогуп каласың Кыргызстанды, келечектеги балдарым, менин балдарым, силердин балдарыңар, неберелериңер эле отурушун каалайсыңарбы? Бул арам акча, каргыш бардыгыңарга чогуу тиет. Ал бүгүнкү алган жеген 1000 сом пулуңар, $500 өлүп кетсин, ошол канча күнгө жеткире аласыңар? Мына канча жылдан бери мигрант болуп иштеп жүрөбүз алыс жолдордо. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кыйратканда жүргөн жерибиз жокко. Ошон үчүн бир нерсе кылардын алдында ойлонойлу, кыргыз элим. Ушу мурунку өтүп кеткен аялыман, 2 балам бар болчу, алар Саратовдон келди эле. Чогуу менен биринчи жайлага Москвага келишкен, эми ойнотуп алып жүрөйүн деп. Үйүмдө жаткан бир убакта эле ушул случайно менттер үйгө кирди. ППС молодой, бизден да жаш балдар. Мен айттым ушу балдарды, жаш балдар оготпойлан, как будто өзүнүн баары адам баласы өзүнүн законун билди деп алып чыгып, эшикке алып чыгып, жаш баланы ургандай эле уруп, тепкилеп таштап коюп кетти. Бирок өзүм жеримде болгондо, өзүм элимде болгондо мындай болбосо керек эле деп ойлойм. Бизден керек болсо элчиликте эле колунан эч нерсе